Саламатсыздар байымдар, кандайсыздар? Караңыздар, көп адамдар азыр курс ачкысы келет. Өзүнүн билимдерин курска айлантып киришилерге чыккысы келет. Бул нормалдуу көрүнүш. Себеби дегенде азыр биз баардыгыбыз өзүбүздүн билимдерибиз менен онлайн форматта курс кылып, адамдарга жардам берип, билимибиз менен бөлүшкүбүз келип турат. Баардыгыбыз азыр ар бир адам өзүнүн эксперттүүлүгүн көрсөтүп, ошол эле мисалы үчүн кийим тиккен айым болобу, ал дагы насаатчы боло алат. Кийим тигип аткан адамдарга повар айымбы, фудблогер айымбы, тамакты жакшы билген айымбы, же болбосо өзүнүн фигурасын жакшы алып барып диетолог болобу, ар бир адамдын өзүнүн эксперттүүлүгү жагынан кыйын боло алат. Мисалы үчүн мына сиздерге бир мисал келтире алам. Мен Instagram боюнча, сатуулар боюнча, продюсерлик боюнча, насаатчылык боюнча топ тройка лидеровке кирсем, ушул жакта мен насаатчымын да, то есть бул жакта мен мыктымын. А бирок мен айта албайм, что мен үйгө барып тамактын түрлөрүн жаза алам деп. Ошон үчүн, тамак жасаганды үйрөнүш үчүн балким мен насаатчы аламын. Же болбосо мен стилист эмесмин. Стиль жагынан мен вкусум, же болбосо өзүмө кандай кийим дал келет экенин билбесем, мен стилистке кайрылам. Менин насаатчым бар, же болбосо анын консультациясын алам, ушундай да. То есть биз ар бир адам өзүнүн баалуулугун упаковка кылып, билген билими менен адамдар менен бөлүшө алат. Эгерде мен таргетти билбесем, мен таргетологко барам. Эгер мен бир жерим ооруса, мен врачка барам. Ошондой эле сиз дагы өзүңүздүн күчтүү жактарыңызды Инстаграмга упаковка кылып, билимге айлансаңыз болот. Караңыздар, көп адамдар курс ачканды каалап атышат. Ооба, эгерде сиздин мындай твёрдая экспертность болсо, то есть сиз действительно ушул тараптан мыкты эксперт болсоңуз, мисалы үчүн мага психология жаатында көп эксперттер келет, продюсерим болуп берчи, насаатчым болчу, наставник болчу деп келгенде, мен сурайм, дипломуңуз барбы, сертификатыңыз барбы? Мен сизди элдин астына дүңгүрөтүп туруп, элдин алдына алып чыкканда, элдер суроо берсе жооп бере аласызбы? 5 жашыман бери зордукталып келдим элем, эмне кыла алам, кантип турмушка чыгам деп сизге анонимно бир айым суроо берсе, ошонун суроосуна жооп берип, адамдын жашоосун өзгөртө аласызбы, адамга трансформация бере аласызбы деген суроо берем. Анан дайыма айтам да, акчадан да мурун ушул менин билимим көп, мага жардам берди ушул билим. Ушул билими менен адамдар менен, кыргыз эли менен негизи эле ушул жашоого миссиям адамдар менен бөлүшүү, ушул билимдер менен бөлүшүү, жардам берүү, айымдарды, мырзаларды окутуу. Ушул мага жардам берген билимдер башкаларга да жардам берсин деген ниетте келсеңиз, эгерде сиз действительно ошол инструменттерди колдонуп результат ала алсаңыз, балким сиз ошол метод менен арыктай алсаңыз, балким сиз ошол метод менен өзүңүздү сүйө алсаңыз, балким ошол метод менен сиз таарынычтардан арыла алсаңыз, демек сиз дагы адамдарга 5 айымды чогултуп алып, ошого да окуткуңуз келсе, ошого да үйрөткүңүз келсе, демек сиз аны курс кыла аласыз, демек сиз аны курс кылбай туруп, демек аны насаатчы боло аласыз, системага түшүрүп, же болбосо сиз аны продюсер катары өзүңүздү самозапуск кыла аласыз да. Анан караңыздар, курс жазса албетте болот. Убагында 3 жыл мурун мен курс кантип жазылат экен билбей эле жабык Instagram аккаунттан курс жазып койгом. Азыр мен көптөгөн окууларды окуп, башка платформаларда GetCourse, дагы башка көп платформаларда курстарымды жаздырып келем. Бир 5 платформада курстарымды окутуп келем. Эмне дейт элем? Курстун туура жазылышы бул дагы маанилүү экен. Себеби дегенде адамдарга сен результат бергенде, действительно результат берип, адамдар сага ыраазы болуп, бата берип, сен билимдериң терең болгондуктан результат ала алса, сага да канчалык бата берсе, сага да канчалык адам ыраазы болсо, ошол акчалар, ошол басып аткан жолуң действительно ийгилик алып келет экен. Курс жазып атканда эң биринчи сиз өзүңүзгө суроо бериңиз. Менин эксперттүүлүгүм твердыйбы деп, то есть менин ушул билимим мага действительно жардам берди. Мен адамдар менен да бөлүшкүм келет. Менин максатым элге пайдалуу болуу, мен да элдерге пайдам алып келгим келет деген ниет менен келип, жана ошол билимдер менен бөлүшөм десеңиз, анда биз эң алгачкы 5 кадам жөнүндө айтып берейин. Эң биринчиси, сиз жөнөкөй эле бир ватман кагазга болобу, хотя бы ошол мен методологияны бербей элемин, бирок эң оңой жолун айтып берейин. Бул ватман кагазга алып туруп точка Асынан точка Бга жеткирем дейсиз да. Мисалы үчүн
эгерде мен мисалы үчүн арыктагым келет десем, диетолог мага эмне дейт? Точка Асында мынча, анан точка Бсында туура тамактанып, туура багытта бир айдын ичинде точка Адан точка Бга жетет деген мааниге алып барат да. Анан сиз ошол билимди упаковка кылып атканда өзүңүзгө суроо беришиңиз керек. Кандай жолдорду басып өтүшүм керек мен биринчиден, чтобы там арыкташ үчүн, мисалы үчүн СММ жаатында Инстаграмдан билим алыш үчүн мен точка Ада такыр 00 болуп келип, эчтекени билбесем, ссылканы да жөнөтө албасам, анда мен биринчи жумада эмне сабактарды өтүшүм керек, экинчи жума эмне сабактарды өтүшүм керек, үчүнчү жума эмне сабактарды өтүшүм керек, төртүнчү жума эмне сабактарды өтүшүм керек деп суроо бересиз да. То есть сизге СММ курс ачам десеңиз, анда ошондой суроолорду бересиз. Бул эми элементардуу көрүнүш да. Мисалы үчүн врач болсо ашказан боюнча курс ачат, давление, сахар боюнча, стилист болсо стиль жөнүндө, тамак жасаган айым болсо тамак жасоо боюнча. Жана ар бир адам өзүнүн нишасына жараша ушул нерсени курс кылып упаковка